Бул жайга бизден мурда келгендер, тынч жатасыңарбы? Топурагыңар торко, жаткан жериңер жайлуу болсун. Биз да бир күнү келип силердин катарыңарга кошулабыз деген сөздөр менен биз бүгүн Бишкек шаарынын четиндеги мүрзөлөрдүн бирине келип маркумдар менен учурашып турабыз. Супер ТВнын Тузоор кесиптер долбоорунун бул жолку чыгарылышында биз дал мына ушул мүрзөлөрдү казып иштеген жарандардын бир күндүк жумушун чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бул жарык дүйнө менен кош айтышып, о дүйнөгө сапар тартуу ар бир тирүү жанды күтүп турган тагдыр экени талашсыз. Биздин бүгүнкү каармандарыбыз кишини акыркы сапарга узатууда эң негизги жана түйшүктүү ишти аркалашат. Алардын бири негизги жумушунан кийин келип мүрзө казса, дагы бири дайыма ушул жерде экендигин айтат. Мисалы адамдын эмесичи пейили могу карап болот, чуңкурун казып атканда элечи. Азыр могу трактор менен алганда жумшак чыгат. А негизи казып атканда мен могу боюмдой болот. Мен боюмдой болот. Тереңичи. Ошондон башталат адамдын пейили мына. Мына могу жерден башталат, анан ичи мынанен ачылат. Мынаненчи. Ушунанен до конца ачылат. Анан если биягы жумшак боло турган болсо, 2 саатта бүтөбүз. Если катуу боло турган болсо, бир күн кечке жүрөбүз. Мисалы азыр могу жумшак да. Мына алабыз 2 саатта бүтөбүз да, ушунучу могуну. Onun içini açkanda mındagы açıp turup 2 saatte бүтөбүз. Анан жана COVID боюнча айта келсек, кышында карантинде көп адам өлдү. Негизи биз бир күндө 3төн 4төн коюп аттык. Бир күндө элечи. А башка бирөөлөр аргасы мисалы бекте да бирөө казса, бекте бирөө казып атат. Ошентип адам көп болду да. Анан ошол дагы адам көйлө болот да, өлүм көп болот негизи. Карантинде. Уйку жок болот, таң атканча иштеп калаттык. Кайра эртең менен кечинде саат 1 2-3-төрдө барсаң үйүңө түнкү. Кайра эртең менен эрте саат 5-3-төрдө ошекте болуп калыш керек да, карантинде. А негизи азыр деле өткөндөрдө көп болот экен, кичине азайды да. Эми кичине азайып баратат. Адам өлбөй эле койсуңго, биз иштейбиз, ушинтип казабыз только. Бизге өзү тактан биздин шеф алат, жана шеф турбайбы? Ошо чалат кел депчи. Анан кел дегенде биз ушу казып баштайбыз. Адам келбей эле койсун, өлбөй эле койсун эми. Мисалы азыр текте бирөө казып атат, тиякта бирөө казат. Азыр биз бирөөнү казабыз. Ошо менен эртең 3 коюлат. Бүгүн 1 коюлат, эртең 2 коюлат. Же бияктан эми мурун башка жектерден казып жүрчүк, бирок бияктыкын билбейт элем да. Арыгым аргасактар кандай казат да. Кээбилер башкача казат. Биз мисалы чоңун ачабыз. Мына 1 метр кылабыз. Мына могу жерге чейин, биягы мына. Могу жерге чейин, биягы ушекке чейин ачылат ичи. Анан биягына кирип, ичине монда кирип алабыз, адам баткыдай кылып биринчи. Анан тереңи 1 метр болот. Мен отурганда боюм монда отурганда тийбеш керек да. А узуну монда айланганда, туразы айланганда 2 дагы тийбеш керек. Мында бол айлангандачы. Адам сөөк коюп чыкканда мына бурулат да, бурулуп арты менен мында болуп чыгат. Кээбилер мына кылып ачат да, кичине эле кылып ачат. Мына эле кылып элечи. Оозун мына эле кылып мына эле кылып ачып коет. Мону эле кылып. Жанагы бияктан ушуну мону нарынский деп коет. Азыр ошондо нарынский вариант деп коет. Кичинекей оозун ачканчы. А биз мисалы успеть этпейбиз, мына ачал десекчи. Мисалы азыр биз муну бүтсөк дагы келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн успеть этпейбиз. Мындай кылып эле ачабыз мына. Мына дейбиз мына. Мындай кылып ачабыз. Мына монун өйдө кетпейт да бучу. Мына ушу менен кетет мына. Ушундан мына о менен кетет мына. Онун эле кетет биягычы. Ога экөөбүз, биз 4-өбүз иштейбиз негизичи. Кээде 4-өбүз, кээде 5-өбүз. Кээде 6-7 адам болуп кетет биякта. Көпчүлүк болуп кетет да. Успеть этпей калганда, өзү успеть этпей калганда балдарды чакырабыз. Эми арга кээ бир адамдар деле муну деле казышпайт, көпчүлүгү делечи. Муну деле билген адам казыш керек да. Мунун ичин ачканда билиш керек. Мисалы, азыр могу 1 метр да. Ушу 1 метрдей кылып оозун ачыш керек, ылайыктап. Анан адам мына кирип кетип атканда элечи. Кээ бири бияна көп кирип кетет, кээ бири бияна көп кирип кетет. Кээ бирлер мына чейин кетип калат. Ар кандай бар да. Ошон үчүн ичине киргенден кийин мондан тегиз алып кетиш керек да мунучу. Кирип мына адам мына жакта отурганда, мооларын тегиз кырып, мына үстүнөн алып кетиш керек, потолок мененчи тегиз кылып. Азыр мисалы онон көрдүңүздөр го. Ошондой эле кылып туруп эле алар кичине эле ачкан, могу үстү жагын кырган эмес. Адам төзүчү. Могу төө жагын кырган эмес. Алар бу чуңкур эле алып кете берген. Адам кийин сөөк кысылып калат да.
Сөөк ичине киргенде кысылып калат. Баягы сөөк кенен жатыш керек анын үчүн. Мына кыйналбай турган кылып казыш керек да. Негизи биз катуу болсо деле, жумшак болсо деле бир күнгө бүтүрүп бергенге аракет кылабыз да, болушунчачы. Мисалы кээ бирлер келип айтат да, эмне кенен каскан эмессиңер? Ошон үчүн биягын 1 метр кылабыз. Туразын 1 метр кылабыз. İçin 2.20, 2.15 kılavuz. Uzunun. Tigi 1 metr bolot. Ошол эле мен. Байке, бир айда ошондо канча эме казасыз? Бир айда көп. Биз эрте жазсан тетакты баштаганбыз. Март, апрелден баштаганбыз. Апрелден уже толуп калды эмне. Быйыл мына карантинде тегиси жакта болду. Быйыл баягы толуп калды. Азыр ковид менен келаткандар көп болуп атат да. Бүт эле салафанды көпчүлүгү салафанга келип атат. Мисалы срочно дегендерге мондай кылып ачабыз. Доконца кылыпчы. Бүгүн коюлат дегендерге жарма кылып беребиз. Узунунанчы мондай кылып. Ушу эмнеден ачылат? Анан бул мээрден ачылат. Ушу менен доконца. Анан ошондо ченегенде, ичин ченегенде, могу 1 метрби, биягы 1 метрби, 2 метр. 2 метрден 5 сантиметр ачыш керек ичичи. Жарма болгондо. Анан туразы могундай ушундай болот да, могу күрөктөй болот. Туразы. Кышында кыйын эле тоң болот. Мисалы азыр бир баллон алып келебиз байкачы. Баллон алып келип үстүнө от жагабыз. Ал эрите албаса, лом менен урабыз. Болбосо жанында килке бар. Ошо менен урабыз. Жер жумшар үчүн анын бир 50-60 кирет да тоңучу. 50-60 метр кирет. Тереңдикте тоңу. Ошону биз мындай кылып алып алабыз. Мындай кылып оюп алабыз бир жердичи. Анан биягын мынаяка чейин узартып алабыз биягынчы. Мындай кылып узартып. Анан биянан мисалы нектен уруп келгендечи. Уруп келгенде ичи тоң ажырайт да. Алды жумшак болот. Үстүнөн урганда баягы кете берет да, мону көңкүрөсүнөн чоң болуп кетет. Тоңучу. Тоң мону мисалы могу тоңду көрөл да, мону кесек болуп чыгат да. Мону чоң болуп чыгат. Мону чоң болуп. Топурак болбойт да. Жок, мындай болбойт да, мындай жумшак болбойт. Ичине киргенден кийин могу болсо дальше эле катуу боло берет. Ичине киргенден кийин анан жумшарат. Ага чейин жумшарбайт. Кышында бирөөнү кечке бүтүргөнгө 5-6 саат болуп калат да. Тоң менен. Мисалы эсли жер жумшак чыга турган болсо кышында делечи бир 5 саатта же 4 саатта бүтсө болот да. Эсли жер погодадачы. Азыркы погодада эми бул деле ошо болуп калат, бир 4 саат, максимум бир 4-5 саат болуп калат да. Эрте менен баштасаң, эрте менен саат 6-та барсаң, обедтерден өтүп 2-3-4гө бүтүп каласың. Ошондой болуп калат да. Бул жерде топурак лай болосуздар да, анан жуун алганга эме. Эми өзүбүз ар ким өзүнүн үйү барына эле жуунат. Бул жерден Жок, берден жуунбайсың, өзүң үйүңө барып жуунасың. Тиякта суу чыгат, кичине кол бетиңди чайкайсың. Анан калган кечинде барып үйүңө жуунасың. Биз эрте менен келебиз, кечинде кетебиз. Ошондой да биздин жумушчу. Обед кандай кыласыздар? Обед ошо жайгаштырган адамдар өздөрү алып келип берет. Болбосо өзүбүздүн жаныбыздан чыгарабыз. Бул кыргыздын салты да, өздөрү чыгарып алган. Кыргыз. Негизи китепте жок да бул. Куран китепте жазылган эмес. Мынча жаз, мындай эме кыл, ичинде сөөгү айлансын деген сөздү жазган эмес да. Мунуч. Бул ошо сөөк басса дейт. Сөөк батып, койгонго эме болсо болду дейт. Биз ичине кирип, ичин казанак кылып туруп, нар жагын чоңойтуп, бул жагын чоңойтуп эме кылып атабыз. Негизи мусулманда ичине киргенден кийин эле жумуртка сыяктуу эле казылат да. Ошондо батыш жагы мына киндиктен өйдөсү 1 метр болуп мындай болуп туруп, анан кийин бут жагына киргенде үсүк болуп кетет да. Бул жерде жай казып, соопчулукка чыгып ошодон иштеп калгам. Кээбилер лопата менен мынтип урсаң, кайра артыңа тебет да өзүңө карата. Мындай түшпөйт да. Кээбилер буту менен күнөө кылган болсо бут жагы катуу чыгат, кээбилериники баш жагы катуу чыгат. Кээбилер өздөрү казат. Кээбилер күтпөйм дегендерчи. Кээбилер 3 күн коет да. 3 күн сактайт, анан кийин коюшат. Негизи сөөк муздай электе коюш керек. Мисалы үчүн эртең менен каза болду. Уже пешиңди кабай чыгарып кетиш керек да. Акып коюш керек. Кээбилер келип трейт этет. Силер милдетиңер деп. Казып берген деп. Бул жерде эч ким рабочий жок да негизи, миржөдөчү. Мына жерде только балдарды алып келип жалда иштетишет.
казгандарды көрүп туруп анан кийин ошодон карап ошодон үйрөнгөнбүз да. İşte ona 3 yıl болуп атат. 2018 күзүндө бери иштейм да. Чыныгы үйүбүз ушул да. Ушул жерге коюлабыз. Күнөөбүз болсо жылан, курттарга жем болобуз. Негизи коюлгандан кийин Алла Таала да бир кучакта болот да. Кабырга менен кабырга кийишет да ошондо. Ошон үчүн айтканда, чыныгы үйүң жердин астында деп. Элсең 2 метр жерге киресиң. Ошондо көрөм деп. Эси чыкпай бир туугандар жок болгон. Кээ бири таштап кеткен. Ошондойлор көп. Келип коюп бергиле дейт. Көбүнчө аял киши катышат да андайга. Негизи аял киши өлсө, өзүнүн күйөөсү кое албайт да. Автоматически талак түшөт. Кармаганда акысы жок. Аял кишинин бир туугандары, балдары ошолор гана коет да. Туугандары жок болсо, тайкелер, тага журту, тайкелер ошолор коет. бул мурда мусулмандардыкы? Жалаң мусулмандардыкы. Бул мурда христиан жок. Орустар бар, мусулман динин кабыл алгандар. Коюлган. Мусулман дин, ислам динин кабыл алгандан кийин мусулман. Ошолор гана коюлат. Кээбилери келет. Апам коюп бер, атам коюп бер. Айткан акчаңы берем деп. Биз андайга көнбөйбүз. Негизи кирип, ар бир мусулман адам негизи билиш керек да. Жайды кириш керек, көрүш керек. Ар бир мусулман адам милдети. 5 чай кагыш, 7, 3. Ошондочу канча пайыз жумуш бүттү? Бүт азыр евросун жасайм, мына тупуракты атып. Анан төшөнүп салып чыгам. Евро деген азыр эме болот да. Азыр жакшы кырып, тазалап. Үйдү евро аласыңбы? Теп-тегиз кылып. Ошону тегизделет да. Ошо жылмакай болгону евро деп айтасыз. Ошо. Теп-тегиз болгону ошону евро деп коет. Алдынан айын тупуракты таштап, төшөгөн деп коет аны. Өзүнүн тупурагынан төшөгө салып, ошо бир камазга жакын чыгат, общий. Берки түрүндөчү жармада? Бир жыл чыгат берки жармада. Будан 1 жылдан көбүрөөк чыгат да. 1 жылга 5 тонна отабы? Ошончо 5 тоннадан ашыкты сиздер колунда тапкенсиздер да ошондо. Сатып алгандарчы, мисалы 20 миңден сатып алышат экен го, мен. Сатып алгандар бар. Бул жерде деле бар, сатып ээлеп койгондар. Карылган эмес, просто ээлеп койгон. Канчадан канча сомго чейин сатып алышат? Сомун билбейбиз. Кимге төлөшөт алар анан жерди? Айыл өкмөттөн бар, айыл өкмөттөн сүйлөшүп алышат. Кокус ошол кишилер каза болуп калса, сиздер казып берип коесуздар. Бизге эме болсо, Заказ болсо. жок, биз попал болсок да. Мен кээде жумуштан деле бошой калам да өзүм. Кээде келбей калам. Негизги жумушуңуз саат канчага чейин? 4-5. Мындай ритуалдык кызматтарды көрсөткөн адистердин айтымында мүрзө ар бир аймакта ар түрдүү казылып калган. Бирок негизинде андай шарттары жок. Башкысы сөөк жайга кенен батышы керек дейт каармандарыбыз. Негизи андайдын кереги жок да. Биз бул негизи салт болуп калган да. Мисалы үчүн Арабияда түрк татарлар бүт жармада сөөк бата турган деп кылышат. Неге андай аларда эме болгон болсо, китепте жазылган болсо, биз кимде кылып калыш керек эле. Казанак болчу. Казанак деген негизи жок да. Өзүнүн эмебиз да. Жеркененден эле ушинтишеби же? Жергенен, анын үстүнөн анан кийин өзүнүн салтын бербейт да кыргыз баары бирчи. Кыланы карап буруп коет да башты. Аягы кичине көтөрүлөт, мындай болуп. Элдер тупурак бергенден кийин. Аягы эме болот. Турганда турат.
Бут менен бирөөриңде. Ачкөздүктү, текебердикти жана бул дүйнөгө болгон сүйүүнү жеңүү үчүн өлүм тууралуу ойлонуп коюу гана жетиштүү деп айтылат. Ал эми чет өлкөлөрдө болсо, атайын ушундай казылган мүрзөлөрдө адамды 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин жатып кандай сезимдер болот, ушуну сезип көрүү ыкмасы да таралган экен. Мен азыр ушул чыгарылыштын алкагында кесибиме байланыштуу жана кандай сезимдер болот ошону көрөрманга жеткирип берүү үчүн азыр ушул казылган жайга 5 мүнөт жатып көрмөкчүмүн. Үнүм титирип атат дагы. Жабастыр да, тиги жарыкты. Мен реально титирип атам. Сол жактан тиги материал жапкан үчүн жарык болот экен. Кездемени жапкан үчүн чымындар жүрөт го. Эгер каптагы топурактар менен жапса, биротоло капкараңгы болмок. Мен бирок көзүмдү жумуп көрөйүнчү. Бакта жүргөмүштөр да бар экен. Өзүмө бир аз келип алайынчы. Урматтуу көрөрмандар, менде жанымда кишилер болгон үчүн, анан бул жактагы босогосун кире беришин кездеме менен жапкан үчүн бир аз сол жактан жарык кирип турду. Бирок негизи эреже боюнча баш оң жак желкени карап туруш керек экен. Андыктан мен бул тарапты карап жаттым. Караңгы жактан сага бир нерсе келе жаткандай сезим болот экен. Же болбосо аябай бир ылдамдыкта бир баратканда шамал менен беттеш болосуң го, мына ушундай сезим болду мага. Анан бир аз бутум титирип атат. Негизи жайдын түрү жок да. Негизи кээ жарма и казанак. Ошол эле, экөө эле. Мына баягы биринчи казанак болчу. Мына бул жарма. Мына болчу. Түшүн үчүн бирөө турат. Тизелеп. Тияка алып кирип коет да сөөктү. Бут жагы кирет биринчи. Тияктан бергенде бутун берет. Бут жагын кирип, бут жагын коет. Мунун бийиктиги дагы ошондой эле болобу? Бийиктиги бир аз жапсыраак бул. Мына. Узуну. Ушундай болот. Сиздин колуңуз аз тийип атат, баш жагыңыз? Баш жагы тийип атат, мына бут жак тийбейт. 2.30-дан ашып кеткен узуну, мына бул. База стандарт 2.20-2.15 да. Ушунда коет, мына сөөк. Мында коюлду, баш бул жака бурулат да. Ушундай жатат. Кумурсканын үнүнө уялары бар экен. Кумурсканын ийини чыгат. Курттар чыгат. Кээде айтылат го, байке жыландар болот депчи. Ошондой Андай попал болду элек. көргөн Көргөнбүз андайды. Анда болбой эле койсун да, негизи адамзатыначы. Укканбыз, жылан чыгып, жайды бербей. Айырмасы деле жок. Негизи мына узун деле болбойт, негизи сөөк бота турган эле казылыш керек негизи. Мына ушул түрдү, жарма түрүнө кимдер көбүнчө эметишет? Буну көбүнчө татар, түрк ошолор. Мына чүйдөн бишкектиктер ошондой кылышат. Срочно коюлгандарга. Көбүнчө кече ковидте көбү кеткенде ошондой срочный деп ушуну жармага коюп атышты да, көбү ичине кирип коюп чыга албай калатышты. Азыраак убакытта болуп калабы муну эметиш? Же убакыт? Бул убактысы 1-2 саатта айырма. Казанакка карагандачы. Каармандарыбыз жумушунда ар түрдүү учурларга туш болгондугун белгилеп, айрымдар кантип сөөктү жерге берүү керектигин билбегендиктен өз ата-энесин жерге берүүнү бизден суранышат, бирок биз баш тартабыз дейт. Андан ары маектешим менен бул жумушка кантип келип калганы, үй бүлөсү, жеке тагдыры тууралуу сүйлөштүк. Айтымында буга чейин аскер кызматынан тарта түрдүү иштерде жалданып иштеп да көргөн. Если чоң здоровый киши отурган болсо чоңураак казабыз.
Мүрзө казууну атайын үйрөткөн мекемелер жок болгондуктан адатта эркек балдар кишини жерге берүү зыйнатына катышып, жардамдашып жүрүп өздөштүрүшөт. Өмүрүндө 3-төн 7-ге чейин мүрзө казуу ар бир мусулман уулунун милдети экендиги айтылат. Андыктан биз бул материал аркылуу бул жаатта бир аз да болсо маалымат берүү максатын көздөдүк. Супер ТВ Тоз оор кесиптер долбоорунун алкагында түрдүү кесиптин ээлери тууралуу баяндоону улантат.